12 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Бишкек милиция номер 72 мектептеги окуучунун өлүмүн иликтей баштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Надира Нарматова Бишкектеги номер 72 мектепте 8-класстын окуучусу дааратканада сабалып ооруканага түшүп, кийин каза болуп калганын кабарлады. Анын айтымында маркумдун жакындары мектеп жетекчилиги, мугалимдер жана милиция окуяга кайдыгер мамиле кылганын айтып нааразы болушууда. Маркумдун атасы Бишкектин Ленин райондук милициясына арыз менен кайрылып, мектеп окуучулары менен мугалимдерге чара көрүүнү өтүнгөн. Окуяны райондук милиция каттоого алып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Милиция бул ишти териштирип, жыйынтыгында тиешелүү чечим кабыл алышаарын билдирди. Буга чейин да сот түйүндө Бишкектин Арчабеш конушундагы мектепте балдар дааратканада окуучуну уруп жаткан видео тараган. Андан мурда Борбор калаадагы 13-гимназияда да зомбулук учуру катталган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдардын мектептерде балдардын коопсуздугун камсыздоо, зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырган. MCN Coin эркин тоо мамлекеттик гезитинде жарнамаланган. Өткөн жылдын октябрында MCN Coin криптоактивинин негиздөөчүлөрүнүн бири Исрадин Субанбеков эркин тоо мамлекеттик гезитине маек курган. Ал ошол кезде Бир Аалам деп аталган крипто компаниясын жарнамалаган. Мамлекеттик гезитке чыккан маекте Субанбеков компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берип, каалоочуларды алардын катарына кошулууга чакырган. Кийинчерээк аталган макала өчүрүлгөн, бирок архивде сакталып калган. Аталган мамлекеттик гезиттин башкы редактору Наралы Асанбаев Азаттыкка гезит MCN Coin'ду алууга үгүт кылбаганын билдирди. Февралдын башында MCN Coin криптоактивинин негиздөөчүлөрүнүн бири Исрадин Субанбеков буга чейин мыйзамсыз иш жүргүзүп келгенин, өлкөдөгү бардык аймактарды кыдырып, элден акча чогултканын моюндаган. Ошондой эле долбоордун жүрүшүндө $2,5 миллион топтой алышканын, бирок аны кайра элге кайтарып бере албасын билдирген. Көп өтпөй MCN Coin'дан жабыркаган 898 жаранга жалпы суммасы $1,7 миллион ашык компенсация төлөнгөнү айтылган. Ал эми 2 күн мурда MCN Coin иши боюнча финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Юрислан Тойчубеков менен дагы бир киши кармалганы белгилүү болду. Бишкек райондук милициядагы мыйзам бузуулардан улам 8 жетекчи тартиптик жазага тартылды. Бишкектин Октябрь райондук милициясындагы мыйзам бузуулар боюнча кызматтык териштирүү жүрдү. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Токтуналиевге жана анын орун басарларына катуу сөгүш берилди. Мындан тышкары шаардык милициянын кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысы Улан Бердибаев жана коомдук коопсуздук кызматынын башчысы Гайрат Рахмановго эскертүү берилди. Ал эми кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Айдакеев иштен алынды. Октябрь райондук милициясындагы так кайсы мыйзам бузуулар үчүн жетекчилер жазага тартылганы ачыкталган жок. Ал эми калаадагы милиция бөлүмдөрүндө мыйзам бузууларды алдын алуу үчүн аларды көзөмөлдөгөн кошумча кызмат орду түзүлгөнү белгиленди. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери 24 жаштагы кызды зордуктоого шектелип кармалганы айтылган. Жогорку кеңеш Нурдан Орунтаевди жетекчи кылып дайындоо сунушун колдоду. Президент Садыр Жапаров архитектура, курулуш жана турак жай тармагын өнүктүрүү максатында жаңы министрлик түзүү боюнча жарлыкка кол койду. Өлкө башчы ага архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаевди жетекчи кылып дайындоо сунушун парламентке жөнөткөн. Жогорку кеңеш аны колдоду. Нурдан Орунтаев 2022 жылдын августунда Бишкек шаарынын вице-мэри болуп дайындалып, бул кызматты 2023 жылдын ноябрына чейин аркалаган. Андан кийин министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигин жетектеген.